Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Summa ma ba'du. Assalamu alaikum. Urmatlı musulman bir tuğandarım. Ulu Allah Taala biz menen sizlerge sansız özünün жақшылықтарын берген. Адам баласы денесінде көріп тұрған, байқап тұрған, сезіп тұрған ар бір жақшылық бұл Аллах тараудан біз менен сіздерге берілген бір жақшылықтары. Мисалыға айта кетсек, көз беріп көрдірген, құлақ беріп оғызған, жүрек беріп аны іштетіп тұрған, қол беріп аны қарматып тұрған, бұт беріп аны бастырып тұрған, бұл бардығы Құдай Тааланың жақшылығы. Құдай Таала біз менен сіздерге берген жақшылықтар. Бұл туралы Аллах Субханаху ва Таала ыйык Құран-ы Кәримде Нахл сүресінің 53-ші аятында ментеп айтқан: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим ва ма бикум мин ниъматин фаминаллах. Силердегі бардық жақшылықтар бұл Аллах тараудан деп. Урматты мұсылман бір туғаным, андықтан біз менен сіздер бұл Құдай Тааланың бізге берген жақшылықтарына шүгір қылышымыз керек. Аға разычылық білдіріп, аның құлшылығын атқарышымыз керек. Бұл неъматтарының қадіріні тек қана бұл неъматтардан құры қалған адамдар ғана білет. 81 жашқа келген бір ақсақалдың оқиясы бар. 81 жашқа келген кезде көзіден су ағып, көзі орып қалып аябай қиналады. Дарыгерлердің жаныға барып қайрылған кезде дарау сіздің көзіңізді операция жасаш керек деген чечим шығарышады. Ақсақалдағын мақұл болады. Мақұл болғаннан кейін операция қылышады. Операция қылып бүтіп, жанағы айығып шығайын дегенде жанағы алып келіп ақшаны көрсетішеді. Сізге болған қызмат ақысы мына ушунча ақша болады дейді. Ошол сөзді оққан кезде ақсақал аябай көзіне жаш алып ыйлайды. Жүрегі орыйды, ыйлайды. Ыйлаған кезде жанағы дарыгер айтады: егерде мұнша ақшаға төлей албайсаңыз біраз азайталы десе дагы болбой эле ыйлай берет. Егерде буга күчүңүз жетпесе дагы деп кайрыла бергендиктен ақсақал айтады: жок, менин максатым ал эмес, акча маселеси эмес. Менин ыйлаганымдын себеби башка нерсе дейт. Құдай Таала дейт, мага 81 жыл көз берди дейт. Bir жолу дагы менден bir тиын сурабаптыр дейт. Бирок бүгүн мен пенденин ыктыярына калган кезимде Құдай Таала bir операция жасагандыгы үчүн мага пенде дейт мынча акча менден сурап атат дейт. Құдай Таала 81 жыл сураган эмес деп, мен мына ушуга шүгүр кылбагандыгым үчүн ыйлап жатамын деген сөздү айтат. Урматтуу мусулман bir туугандарым, бирок бул жерде кээ бир Құдай Тааланын жакшылыктары бар. Кээ бир Құдай Тааланын неъматтары бар, аны кээ бир адамдарга берген. Кээ бир адамдардын чыныгы, кулчулугун аныктоо максатында, жүрөгүндү, жан дүйнөсүнүн тазалыгын, таза эместигинен ажыратуу максатында Аллах Субханаху ва Таала бул неъматтарды кээ бир адамдардан куру калтырган. Мына ушундай неъматтардын бири бул балалуу болуу неъматы, кыздуу болуу неъматы. Улуу Аллах Таала Шура сүрөсүндө мынтип айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Лиллахи мулкус самавати вал ард. Яхлуқу ма яшау яхабу лиман яшау инатха ва яхабу лиман яшау зукур. Ау юзаввижухум зукрана ва инатха ва яджалу ман яшау акима иннаху алимун кадир. Асмандар менен жерлер бул Алланын мүлкү. Аллах каалаган нерсесин жаратат. Кимге кааласа кыз берет, кимге кааласа уул берет, кимге кааласа өкө теңин берет. Ал эми кимди кааласа туубас кылат. Ага бала дагы бербейт, кыз дагы бербейт дейт. Урматтуу мусулман bir тууганым, мына ушундай балалуу болуу, кыздуу болуу адам баласы үчүн исламды кабыл кылгандан кийин, ыйманга түшкөндөн кийин эң улуу неъматтардын бири болуп эсептелет. Мунун кадырын бул неъматтан куру калган адам гана билет. Азыр байкап турабыз, канчадаган адамдар бар ушул улуу неъматтан, аталык неъматыдан, апалык неъматыдан куру калышкан. Карасаңыз, күндүз түндебей, күндебей, өзүнүн бүт күчүн жумшап, бүт байлыгын жумшап, мына ушул неъматка жетүүнүн артынан жүрүшөт. Урматтуу мусулман bir туугандарым. Андыктан бул балдардын биз кадырына жетели, балдарыбыздын, кыздарыбызга туура тарбия беришибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси келет. Аби Хурайра радыйаллаху анху риваят кылган хадисте. Күндөрдүн биринде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Али радыйаллаху анхунун уулу Хасанды
Evet, öpkön kezde paygambardın janında Aqra bin Habis At-Tamimi деген sahaba olgan. Uşul kişi aytat: "Faqala al-Aqra inna li asharatan min al-walad ma qabbiltu ahadan qattu." Albatta mende 10 ulum бар дейт. Анын бирин дагы öpkön эмесмин дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям интип айтат: "Ман ла ярхам ла юрхам." Kimde kim mehrimдүүлүк кылбаса, kimde kim başkalardı mehrimine bölöbөсө, ага mehrimdүүлүк кылынбайт деген сөздү айтат. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү күнү биз менен сиздер балдарыбыздын бул дүйнөдө гана бактылуу болуу үчүн бүт күчүбүздү жумшап атабыз. Бул дүйнөдө чоң окууларга киргизип, окутуп атабыз, кийдирип атабыз, ичирип атабыз, жедирип атабыз. Бирок бул дүйнө жана акыретте бактылуу кыла турган жол үчүн биз эмне жумшадык? Балдарыбызга бир Кур'ан үйрөттүкпү? Балдарыбызга Аллах Тааланы тааныттыкпы? Балдарыбызга, кыздарыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды тааныттыкпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолун көрсөттүкпү? Анын адеп аклагын үйрөтө алдыкпы? Анын отуруш кыскасы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан эмнени биз тааныта алдык балдарыбызга? Эмне менен биздин балдарыбыз келечекте эки дүйнөдө бактылуу болот? Албетте дүйнөлүк жагын беришибиз керек. Бирок ошол дүйнөлүк жак менен биргеликте биз менен сиздер динди дагы таанытып коюшубуз керек. Ар бир ата эненин үмүтү бар. Менин балам оңолсун экен, менин балам имандуу болсун экен, менин балам такыба болсун деген ар бир ата эненин каалоо ушул. Бул адам баласынын балабы, кызбы, балдарыбыздын, кыздарыбыздын кыскасы туура жолго түшүүсү бул Аллах тарабынан берилген бир чоң неимат болуп эсептелет. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах Таала биздин балдарыбыздын туура жолго түшүрүүсүнү, балдарыбыз имандуу болуп тарбиялап өсүшү бул биз менен сиздер үчүн эң чоң бакыт. Мына ушул бакыт андан өткөн бактылуулук ата эне үчүн болбойт. Ар бир ата эненин көздүн кареги эмнеде болот? Балдарыбыз тарбиялуу болсун, балдарыбыз имандуу болсун деген ар бир ата эненин көзүнүн кареги болот ошондой балдар. Анткени ашундай балдар менен биздин жашообуз жыргал жашоого айланат. Мына ошондуктан улуу Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara." O imandollar, sizler özüңөрдүн үй бүлөңөрдү отуну адамдар менен таштар болгон оттон, тозоктун отудан сактагыла дейт. Мына ушул аяттын тафсирине чечмелеп айта турган болсок, биз менен сиздер балдарыбыздын адабы аклагын оңолтушубуз керек. Алардын жүрүшүнү жакшы боло турган деңгээлде тарбиялашыбыз керек. Оздорунан чыккан сөздөрү жакшы, жагымдуу сөз боло турган деңгээлде тарбиялашыбыз керек. Эң биринчиден жаратуучусу менен, анан ата энеси менен, бир туугандары менен, кошуналары менен, башка туугандары менен, жалпы эле мусулмандар менен, жалпы эле адам баласы менен мамилеси оңоло турган деңгээлде биз менен сиздер балдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялашыбыз керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, Кыргыздын жакшы сөзү бар. Уяда эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Биз балдарыбыздын, кыздарыбыздын күзгүсүбүз, айнегибиз, күзгүсүбүз. Биз менен сиздерде эмнени көрө турган болсо, балдарыбыз ошол нерсе менен эртең өсүшөт. Эгерде биз менен сиздерди көрүп атса, биз Аллахты улуулап жатабыз. Кудай Тааладан коркуп жаткандыгыбызды көрсө, балдарыбыз дагы эртең Кудай Тааланы улуулап, Кудай Тааладан коркуп өсөт. Эгерде биз менен сиздерди балдарыбыз 5 убакыт намазды сактап, өз убактында окугандыгыбызды көрө турган болсо, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы биз менен сиздерди ээрчип, 5 убакыт намазды өз убактында окуй турган болот. Эгерде биз менен сиздерди такыба инсандар менен, Кудай Тааладан корккондор менен чогуу жүргөндүгүбүздү көрсө, эртең биз менен сиздердин балдарыбыз, кыздарыбыз дагы мына ошондой такыба инсандарды сүйүп өсөт. Такыба инсандардын тарбиясын алып өсөт, алардан сабак алып өсөт, бузук адамдардан алыс болуп өсөт. Эгерде биз менен сиздердин балдарыбыз, ата энебизди сыйлаганыбызды көрө турган болсо, эртең келечекте биздердин балдарыбыз, кыздарыбыз дагы биз менен сиздерди сыйлайт. Эгерде биз менен сиздерди балдарыбыз чынчылдыгыбызды көрсө, балдарыбыз дагы чынчыл болот. Эгерде биз менен сиздерди пакизалыгыбызды көрсө, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы пакиза болот. Эгерде биз менен сиздердин көзүбүздү арам нерседен сактообузду көрө турган болсо, балдарыбыз, кыздарыбыз дагы көздөрүн арам нерседен сактайт. Кыскасы, бизден кандай нерсени көрсө, балдарыбыз мына ошол нерсени келечекте ошол нерсе менен жашай турган болот. Мына ошондуктан эң биринчиден биз сөз менен эле эмес, балдарыбызды сөз менен эле тарбиялабай, өзүбүздүн отурушубуз менен, турушубуз менен, жүрүшүбүз менен, сүйлөгөн сөзүбүз менен тарбиялап билишибиз керек.
Урматтуу мусулман бир тууганым, албетте балдарыбыз биздин жүрөгүбүздүн неси, мөмөлөрү болот, биздин аркабыздын тереги болот, жашообуздун зыйнаты, кооздугу болот, көзүбүздүн кареги болот, жашоодун уланышынын негизи болот. Алар менен жашоо не болот? Таттуу болот. Алардын тарбиясынын берекеси менен Кудай Таала биз менен силерге ырыскы берет. Кудай Тааланын рахматы жайт, биз менен силерге көптөгөн сооптор берилет. Урматтуу мусулман бир тууганым, мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Инна ли валадика алейка хаккан. Албетте сенин уулуңдун сенин мойнуңда акысы бар дейт. Андыктан урматтуу мусулман бир тууганым, мына ошол биз менен сиздерге жүктөлгөн жоопкерчиликке, биз менен сиздерге жүктөлгөн милдетке биз кайдыгерлик менен карабашыбыз керек. Эгерде бул кайдыгерлик менен карай турган болсок, бул биз менен сиздердин эң чоң балдарыбызга, кыздарыбызга болгон кыянатыбыз болот. Ал нерсе биз менен сиздерди тозокко жетелей турган амалдардан болуп эсептелет. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламнан Мақил ибн Яссар радияллаху анху минтип айткан укканмын дейт. Кайсы кишини Кудай Таала бир жерге башчы кыла турган болсо, мисалга үй бүлөнүн башчысы кылса, үй бүлөнүн башчысы кыла турган болсо, ал киши ошол үй бүлөнү өзүнүн акыл насаат айтуу менен жакшылыкка чакырып, жамандыктан тосуп, Кудай Тааланы танытып, пайгамбарды танытып, динди танытып, элди урматтап, элди сыйлап жашоону үйрөтпөй турган болсо, андай киши бейиштин жытын дагы жыттай албайт деген пайгамбардын сөзү бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, биздин өткөн оболко сахабаларыбыздын бири Саад ибн Аби Ваккас разияллаху анхунун мынтип айткан сөзү бар: Саласатун ана фихинна ражулун ва фима сива залика фа ана вахидун минан нас. Карасаңыз, 3 нерсе бар дейт. Мен мына ушул 3 нерседе өзүмчө бир кишимин, өзүмчө бир эренмин дейт. Андан башкасында мен башка адамдар сыяктуу бир адам боломун дейт. Ошолордун бири кайсыл десе: ма самиту хадисан мин расулиллахи илля алимту аннаху хаккун мин Аллахи таала. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кандай хадисти укпайын, ал чындык, ал Аллах тарабынан деп билет элем дейт. Мына ошондой биз менен сиздер дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөздөрүнү бул Аллах тарабынан, бул чындык деп ишенип, биз менен сиздер менен дагы аны менен амал кылышыбыз керек. Мына ошондой пайгамбардын сөздөрүнөн бирини Харис ибн Нуман радияллаху анху пайгамбардан риваят кылып мынтип айтат: Акриму ауладакум ва ахсину адабахум. Силер өзүңөрдүн балдарыңарга не кыла, сыйлагыла, икром кылгыла, ва ахсину адабахум, алардын адеп ахлагын жакшы кылгыла, адеп ахлактуу кылгыла дейт. Мына ушул хадистин негизинде биз менен сиздер, урматтуу мусулман бир туугандарым, өзүбүздүн балдарыбызды, кыздарыбызды бардык жакшы иштерге көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды 5 убак намазды мечитте окуганга көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды намаздарды тургузууга көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды ошол намазга маани берүүгө көндүрүшүбүз керек. Балдарыбызды жакшы адеп-адекалыкка үгүттөшүбүз керек. Башка туугандык мамилелерди тургузууга үгүттөшүбүз керек. Саламды таратууга үгүттөшүбүз керек. Жана биз менен силер башкалар менен болгон мамилеге кызыктырышыбыз керек. Чынчылдыкты сүйдүрүшүбүз керек. Жалганды жаман көрдүрүшүбүз керек. Жакшы, жагымдуу сөздөрдү сүйдүрүшүбүз керек. Ал эми уят сөздөрдөн, адамдын көңүлүнө оорута турган жаман сөздөрдү балдарыбызга, кыздарыбызга жаман көрдүрүшүбүз керек. Мына ушундай деңгээлде биз менен сиздер, урматтуу мусулман бир тууганым, балдарыбызды тарбиялап жеткиришибиз керек. Ар бир адам бул дүйнөдө белгилүү бир деңгээлге жеткен кезде акыр болот. Мисалга, эгерде врач боло турган болсо, доктор болду, профессор болду, башкасы болду, бир күн эмес бир күн бул токтойт. Бирок бул жашоодо кээ бир нерселер бар, ал токтобой туруп уланып кете турган нерселерден. Мына ошондой уланып кете турган нерселердин бири адеп ахлактуу баланы өзүбүздүн артыбыздан калтыруу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат: адам баласы өлгөн кезде бүт амалы токтойт дейт. Болгону 3 нерсени гана токтобойт. Алардын бири агып турган садака, мечит куруу, медресе куруу, жол куруу, көпүрө куруу, больница куруу, мектеп куруу. Ал эми экинчиси болсо өзүнүн артынан пайдалана турган, пайда бере турган илим калтыруу. Ал эми үчүнчүсү болсо ата энесинин акында дуа кыла турган солих балдарды калтыруу. Биз менен сиздер эгер кааласак, келечекте биздин артыбыз уланып турусун, келечекте дагы биздин сообу бизге келе берүүсүн карасак жакшы иштерибиздин. Мына ошондой балдарды тарбиялап өстүрүшүбүз керек. Башка бир хадисте бир асарда келет: кайсыл ата эне өзүнүн уулуна, кызынын тарбиясында кайдыгерлик менен мамиле кыла турган болсо, ал тозокко кирүүгө татыктуу болот дейт. Кыямат күнү болгон кезде ошол Кудай Тааланы тааныбай,
Құдай Тааланын өкүмүн аткарбай, бейбаштык кылып, тоң моюңдук кылып, пайгамбардын сүннөтүнөн арыз жашаган, ата-энесин сыйлабаган, жакшы иштерди аткарбаган балага тозокко кирүүгө чечим чыгат дейт. Мына ошол чечим чыккан кезде жанагы бала кайрылып айтат экен: "Я Раб, ла адхулун нар хатта удхила аби кабли". О Кудайым, о эгем, мен тозокко кирбейм, менден мурун менин атам кирбейинче. Лианнаху кана ли фи духулиха сабабан. Анткени менин тозокко кирүүмө мына ушул атам себеп болгон. Мага туура тарбия бербеди. Мени Кудай сени таанытпады, пайгамбардын жолун таанытпады, атанын урматын, апанын урматын таанытпады. Кандай кыскасы жакшы иштерди аткарууду мага үйрөтпөдү, жаман жолдордон алыс болууду мага үйрөтпөдү. Андыктан мен тозокко кирбейм, менден мурун атам кирбейинче деген доодо кылат экен. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандарым, балдарыбызды жакшы жолго тарбиялайлы, имандуу жолго тарбиялайлы, Кудай Тааланы тааныталы.